ناصحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. Bismillahirrahmanirrahim. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү видеобузда биз эл аралык Ахмадия мусулман жамаатынын өсүп өнүгүүсү тууралуу сөз кылып, сиздерди Бельгиядагы Ахмадия мусулман жамаатынан келген бир кабар менен тааныштырабыз. Бельгиядагы Majlis Худдамул Ахмадия жана Majlis Ансаруллах карыяларга жана чиркөөлөргө белектерди тапшырышты. Бельгиядагы Majlis Худдамул Ахмадия ишмердүүлүктөрү. Урматтуу бир туугандар, 2023 жылдын декабрь айында Бельгиядагы Majlis Худдамул Ахмадия элге кызмат кылуу бөлүмүнө караштуу 27 карылар үйүнө баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Алар 2900дөн ашык карылар менен жолугушуп, аларга шоколад, вафли, салттуу торт, роза гүлдөрү жана жаңы жылдык открыткаларды белек катары беришти. Бул учурда кээ бир аксакалдар, худамдар, 15 жаштан 40 жашка чейинки Ахмади жаштар жана атфалдар 7 жаштан 15 жашка чейинки Ахмади балдар менен жолугушканда ыйлашты жана биздин балдарыбыз эч качан жолукканы келген эмес. Силердин биз менен эч кандай дүйнөлүк байланышыңар жок. Ошентсе да бул майрамда баарыңар бизди көргөнү келдиңер дешти. Алар төмөндөгүдөй каалоолорун айтышты. Эгер бул дүйнөнүн бардык жаштары Ахмадия мусулман жамаатынын жаштарындай болсо, бул дүйнө абдан кооз болмок. Бир тифилге бир кемпир, мен силерди жыл сайын күтөм деди. Ай аралыгында Бельгиядагы Humanity First уюму Бельгиянын качкындар борборуна жана бир ооруканага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Алар оорулуу балдарга белектерди таратышты жана качкындар борборунда 40 балага белектерди жана 100 үй-жайсыз адамдарга азык-түлүк таратышты. Бельгиядагы Majlis Ансарулланын ишмердүүлүктөрү. Урматтуу бир туугандар, Аллах Тааланын жардамы жана колдоосу менен Бельгиядагы Majlis Ансаруллах өткөн жылы өлкөнүн ар кайсы шаар жана айылдарындагы чиркөөлөргө Рождество жана жаңы жыл майрамдарына карата чыныгы ислам чакырыгы менен гүлдөрдү жана шоколад белектерин тартуулоого мүмкүнчүлүк алды. Альхамдулиллах. Бул программаны даярдоо үчүн биз бир нече жума мурун көптөгөн чиркөөлөрдүн жетекчилиги менен байланыштык жана 34 чиркөө башкармалыгы тарабынан бизге уруксаат берилди. Программа 24 декабрь ишемби күнү түштөн кийин башталып, 25 декабрда аяктады. Дааватчыларыбыз жана ансарларыбыз алдын ала түзүлгөн тартип боюнча белгиленген чиркөөлөргө барып, администрация тарабынан жылуу кабыл алынды. Рождество майрамына карата диний жөрөлгөлөрүн өткөргөндөн кийин пасторлор биздин дааватчыларды жана худдамдарды жыйналышка кайрылууга чакырышты. Ошентип чогулгандарды бул маанилүү майрамы менен куттуктап жатып, алар исламдын бир туугандык жана тынчтык таалимдерин түрдүү диндер жана ислам Ахмадия менен тааныштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Андан соң дин кызматкерлерине атайын белектер жана гүлдөр тапшырылды. Ушундай эле иш-чаранын катышуучуларына гүлдөр жана шоколаддар менен бирге тынчтык жана бир туугандык билдирүүлөрү жазылган стикерлер тапшырылды. Буга байланыштуу чогулгандар өз ойлорун айтышып, бул иш-чарага башка диндердин өкүлдөрү да катышып жатканына абдан кубанычта экендиктерин билдиришти. Андан соң кооз белектер тартууланды. Альхамдулиллах, программадан кийин биздин жамаатыбыздан болбогон көптөгөн адамдар жамаатыбыздын ишмердүүлүгү тууралуу сурашты жана бул учурда жамааттын иш-аракеттеринин кыскача баяндамасы берилди. 14 majlистин 117 мүчөсү, анын ичинде 46 ансар,
37 худдам, 5 лажна, 15 жаштан жогорку жаштагы Ахмади мусулман аялдар жана насират 7 жаштан 15 жашка чейинки Ахмади мусулман кыздар жана 20 атфал бул программада кызмат кылуу сыймыгына ээ болушту. Алар 28 чиркөөгө белек катары 2900 гүл жана 2300 даана шоколад тартуулоого жетишишти. Фажазахумуллаху таала ахсанал жаза. Аллах таала аларды эң жакшы сыйлыктар менен сыйласын. Ошондой эле бул программа аркылуу биз Ахмадия мусулман жамаатынын кабарын жамаатыбыздан болбогон 5500гө жакын адамга жеткирүү сыймыгына ээ болдук. Альхамдулиллах. Мына ушуга байланыштуу жолугушууларда ыраазычылык билдирүү менен бирге пасторлор бул мамилени жыл бою улантууну каалашарын айтышты. Баяндоону эл аралык Аль-Фазл газетасынын кабарчысы Чавдхари Тахир Ахмад Гил мырза даярдаган. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.